Алиянын өлүмү боюнча кармалган 2 врач үй камагына чыкты. Буга жабырлануучу тарап каршы жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Куршапта уна үйдүн дубалын теше сүзүп арыкка оонап жатып калган. Ош облустунун Өзгөн районунун Куршап айылында жеңил уна турак үйдүн дубалын сүзүп, андан соң арыкка учуп кеткен. Соц тармактарда кырсык болгон жерден видео пайда болду. Ош облустунун жол кайгылуу кызматынан билдиришкендей, кырсык 20 февралда болгон. Айдоочу алдыдагы унаны ашып өтүүгө аракет кылган, бирок жолдун тайгактыгынан улам рулду башкара албай үйдү сүзгөн. Андан кийин уна арыкка түшүп кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу жана жүргүнчүлөр жеңил жаракат алышкан. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Садыр Жапаров Татарстанга барды. Президент Садыр Жапаров 20 февралда Россияга иш сапарынын алкагында Татарстан Республикасына келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысынын борду Казан шаарындагы Тукай атындагы эл аралык аэропортко койгонду. Президент Садыр Жапаровду Татарстан Республикасынын башчысы Рустам Минниханов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Эске сала кетсек, Садыр Жапаров келечек оюндары эл аралык спорттук мелдештеринин расмий ачылыш аземине катышат. Чет мамлекеттердин бир катар башчыларынын, көрүнүктүү эл аралык жана коомдук ишмерлердин, ири IT компаниялардын жетекчилеринин катышуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары иш-чаранын алкагында президент Садыр Жапаровдун Россиянын президенти Владимир Путин жана Татарстан Республикасынын башчысы Рустам Минниханов менен эки тараптуу жолугушуулар өтөт. Пара менен Ленин районунун прокурорунун жардамчысы кармалды. УКМКнын маалыматы боюнча, прокурордун улук жардамчысы кылмыш ишин жабууга көмөктөшүү үчүн пара талап кылган. Ал акча алып жаткан жеринен кармалганы маалымдалат. Кармалган кызматкери 19 мартка чейин УКМКнын СИЗОсуна камалды. Башкы прокурор Курман Кулзулушев аны кызматтан алганы да кабарланат.